Сөз сізде, Құрманқұл Төреқұлович. Урматтуу депутаттар, урматтуу төраға, бардық қызмат адамдары, экс-президент, президент, Жогорку Кеңештин депутаты, мыйзам укук коргоо органынын тармагынын өкүлдөрү. Бул биринчи милдети мамлекеттеги ошо бийликте аброюн сактоо. Абройду жумуштан кеткенден да тебелеп тепсе, бул өтө уятсыздыкка жатат, мыйзам боюнча да жол берилбейт. Бүгүнкү күндө бизден экс-президент Атамбаевдин сүйлөгөн сөзү бир нече жолу коомчулукка. Бул үч бийликтин бутагы болгон Жогорку Кеңеште эл тарабынан шайланган президент биздин баш мыйзамдын 3-чү беренесинде жазылып турат. Эл тарабынан шайланган президент Жогорку Кеңеш бийликтин үстөмдүгү деп. Мына ушу бийликти тебелеп тепсе айтканы бул уят нерсе. Биз бүгүн уялышыбыз керек. Ушундай адамды 8 жыл мамлекетти башкартып, аягында ким экенин билип атканыбызга, бирок кеч эмес, бүгүн да болсо мына өзүңүздөр чыгып, милдетиңиздерди айтып, узурпация жана башка боюнча чара колдонобуз дегениңиздерди мен колдойт элем. Анткени бизде ким болбосун жоопкерчилик тартыш керек. Ошондо бизге мыйзамдуулук орнойт, ошондо бизде адилеттүүлүк болот, адилеттүү сот болот. Урматтуу депутаттар, мына өзүңүздөргө маалым, биздин эле ушу 6-чы чакырыш созуктагы биздин окуяны айтайлы. 2010-жылы баш мыйзам кабыл алынган. Бардыңыздар билесиздер, 20-жылга чейин биз бузбайбыз. Эч кандай саясий окуяларга карабастан биз өзгөртпөйбүз деп мораторийди өздөрү киргизип, 90 баланын тажиясында тизилип туруп ант берип, бирок эмне болду? Мыйзамсыз референдум болду. 120 депутатты жер каратып тепкилеп туруп, ошол мыйзамды өткөрдү билесиздер. Ал эмне болгон? Эмне максатта болгонун биз ошол убакта билчү болчук. Мына бүгүн чындыгына чыгып атат. Каршы берген депутаттар аз болду, бирок аргасыздан ар кандай шартка байланыштуу баш ийип берди. Парламент мүнкүрөдү. Эми ошол конституциялык реформаны мыйзамсыз өткөргөндү боюнча биз чара колдонбойбузбу? Сот, прокурор, Жогорку Кеңеш бул Атамбаев Алмамбет Шаршенович болбоду беле? Мына кесиптештерди айтып кетти. Журналисттерди, башка адамдарды моральный жоопкерчилик, кылмыш жоопкерчилик менен баш көтөрө албай калды го. А бүгүн ошонун бардыгын танып, башкага түртө салып сүйлөгөнү силер катары мени да ойлондурду. Мен кесибим юрист катары мен бир-эки нерсеге токтолуп кетейин. Мына кечээ сөзүндө айтып атат. Президенттик шайлоону мен президентти тааныбайм дейт. Кечээ эле шайлоо өткөндөн кийин кучакташып, өпкүлөшүп, куттуктап, мыйзамдуу шайлоо болгонун белгилебеди беле бул киши? А бүгүн Өмүрбек Чиркешевич айткандай, хан сарайда жатып алып, бардыгын башкарып, план ишке ашпай калгандан кийин президент мыйзамдуу болбой калабы? Ошол кишинин талабын аткарбай койсо бул саткын болобу? А шайлаган элдин мүддөсү кандай болот? Муну айтып атат, Икрам Сатарович 30 миллионго жакын акча алып келгенде мен шок болдум дейт. Ошол убакта ал киши президент эмес беле? Жаап жашыруу деген кылмышта берене бар туугандар. Бүгүн бул боюнча иш козгосок болот. Эгерде 30 миллионду алып келип шайлоону сатып аларын билип турса, эмне үчүн ал киши жол берди? Эмне үчүн мыйзамды өттү деп айтты инаугурацияда? Бул чоң маселеби? Экинчиден мына сот реформасы боюнча айтсак, сот реформасын бүгүн эле айтканым жок, мен дайым кайталап айтып жүрөм. Сот реформасы эмес, сот бийлигин талкуулоо болду. Сот бийлигин талкуулоо качан башталды? 2013-жылы биз аталган депутаттардын ишин кароодон башталган. Ошондо бизди куугунтуктаганы башка сотторго сабак болсун. Экинчи Конституцион палатанын судьясы Клара Соронкуловадан башталган. Мына көрдүңөр, эгерде ким буйрукту аткарбаса, ушулардай жазаланасыңар деген. Ошонун кесепетинен бүгүн сот бийлиги чөнтөк сотко айланды. Бүгүнкү күнгө чейин 2 жыл өтсө да элеңдеп жогору жакты караган токтото албай атат. Себеби ошого көндүрүп салган. Биз мыйзамдык талаадан чыгып кеттик деп мен дайым айтам. Эмне үчүн? 2011-жылдан баштап
укук коргоо органына кабыл алынган кызматкерлер процессуалдык мыйзамдын принциптери менен иштешти түшүнбөй калды. Бүгүн түшүнүктөр жок. Жогору жактан айтса аткарышыбыз керек деген мыйзамга айланды. Ушул биздин экс-президенттин тушунда болду го. Бүгүн биз мыйзамдык полияга кайта албай атабыз бул боюнча. Биз ошол депутаттардын ишин караганда акыркы окуяны сиздерге айтып коеюн. Эгерде ушул боюнча куугундук болгон, сот реформасын ушундан талкуулоо болгон деп укук коргоо органдары ишти козгоп териштирүү баштаса, кимдер куугунтуктаганын кандай болгонун айтып берүүгө даярмын. Мен кызматтан кетсем де 2 судьямын. Азыр алдын ала мен жанагы кеңешүү бөлмөдөгү окуяларды айтканга укугум жок. Аны мен үстүртөн айтайын. Эгерде ошондой текшерүү болсо, бунун баары далилденет. Биздин 5 саат совещательный комнатта отурганыбыз, чечимди кабыл алганыбыз, соттор кеңеши мыйзамсыз процессуалдык кодекстин бир да беренеси боюнча буздуңар деп айта албай, жалпы беренени бузду деп жумуштан кетирген. 5 ай кызматта отурдук, айлыкты алып, маянаны алып. Ошол эле убакта шаардык сотто ушунчалык иш көп эле. Биз иш бербей, ошол жерде мамлекеттин айлыгын бекер алып отурдук. 5 айдан кийин акыры кызматтан айдашты. Кызматтан айдаганына биз макул болгонбуз. Арыз жаз дегенде көнгөн эмеспиз. Биз кийин сотко жарактуу болбосок дагы, биз чыныгы өкүм чыгарганды эл билсин деген ойдо биз бүгүн сотко жараксызбыз. Бүгүн сотко тапшырса биздики өтпөйт. Ошол 2 судьяныкы. Ошол 3-чү судья да макул болуп койгон, билесиздер. Аял киши экен, биз боор оруп, өзгөчө пикири бар да ал кишини сактап калдык. Андан кийин да судья болуп иштеп жүрөт. Чогуу чечим кабыл алганбыз да биз. Куугунтуктаганы бул киши Турцияга учпай күтүп, жогорку соттун төрагаларынын айткандары бул эртеби кечпи жооп берилиш керек. Эгерде биз сот реформасына кайтабыз десек, сотту адилеттүү бийлик орнотобуз десек, ошол иштен башташыбыз керек. Бүгүнкү коррупциялык иштерге аралашкан сотторду, укук коргоо органдарын бардыгын жазалашыбыз керек. Тиешелүү кылмышына жараша жаза алмайынча биз адилеттүүлүккө кайтпайбыз. Заказанный саясий иштер боло берет. Сотто саясий кылмыш иш деген түшүнүк болбош керек. Сотто күнөөлүү, күнөөсүз деген гана түшүнүк болуш керек. Урматтуу депутаттар. Экинчиден мына мен дагы бир нерсе айтып кетейин. Сапар Исаков жана башкаларды куугунтук менен камап атат деп атат. Мен бир эле фактын айтайын сиздерге. Эмнегедир укук коргоо органдары буну чыгарбайт, текшербейт. Сапар Жумакадырович премьер-министр болуп турганда биздин өкмөттүн алдында билесиздер улуттук жанагы аттестациялык борбор бар. Ушунун жетекчиси шайлоо менен шайланган. Бирок ошол убакта мыйзам кабыл алынып дайындоо болгон. 28-нде ал мыйзам күчүнө кирмек, бирок Сапар Жумакадыров 8-декабрь менен мыйзам күчүнө кире электе өзүнүн буйругу менен дайындап, ал киши болор менен жана президенти улуттук комиссиянын Роза Раиса Атамбаевага профессор деген наам берген. Ал 5 жылдык талап эч кандайды карабай туруп. Бул кылмыш эмеспи? Бул узурпация эмеспи? Эгер Сапар Исаков сүттөн ак болсо, эмнеге буга дагы бир иш козголбойт? Эмнеге ал жооп бербейт? Мындай фактылар санай берсек четинен, бирок укук коргоо органдары буга баа бербейт да эмнегедир. Экинчиден мына бүгүн мен баш прокурорго кайрылат элем. Президенти мунафык деп атат. Эмне деген сөз айтпады? Бул сырткы биздин кошуна өлкөлөргө парламент менен президент Кыргызстан ушундай экен деген таасир калтырды. Биздин аброюбуз патекке түштү. Эмне үчүн ген прокурор чара колдонбойт? Бул киши ошондой нерселер менен куугунтуктап, моралдык чыгым, жоопторго тартпады беле? Бул мыйзамдуу жолго. Буга баа бериш керекпи? Бүгүнкү күндө мен сиздердин айткандарга кошулат элем. Эгер биз эрктүү болдук, мына эми түшүндүк, биз азыр эркинбиз, эч ким бизде буйрук бербейт деп парламент ишенсек, бүгүн биз процедураларды башташыбыз керек. Узурпация жана башка боюнча парламент бааны берип, укук коргоо органдарын өткөрүп берип, жыйынтыгын күтүшүбүз керек. Эгерде тарыхта биз да өз алдынча жогорку кеңеш деген аброюбузду сактап калабыз десек. Бир жол айтты, кечирдик. 2 жол айтты, кечирдик. 3-сүндө коомчулукка биздин ким экенибиз ошондой таңууланат. Ушул жерден да мен кошумча айтып коеюн. Ар бир фракция 5 фракцияны Атамбаев түзбөдү беле. Биздин республика ата журтту списогун түзүп, Зулушев менен Сатиевди киргизбейсиңер деп
Бизде жаңжал болгон, мына кесиптештер отурат. Бизди парламентке алып келүүгө каршы болгон. Бул чындыкпы? Бул узурпациябы? Мына ушунун бардыгына биз баа беришибиз керек. Бүгүн бул нерселер эң актуалдуу болуп турат. Экинчи бир нерсе айтайын. 1 минут кош берейин. Олайын, мыйзам боюнча тергөө менен кызматташууну айтып атат. АКС бүгүн улуттук коопсуздук кызматы улуттук коркунучтуу кызматка айланды деп атат. Урматтуу депутаттар, АКСти антиконституционный кылып ким түздү эле? Улуттук коопсуздук кызматына прокуратурадан тергөөнү эч ким укпай туруп ким алып берди эле? Ушул эле процессуалдык макулдашуу деп жана тергөө кызматташууну 16-жылы эски кылмыш кодекси менен киргизип атканда чырылдап чыгып сиздер колдоп токтотуп калбадык беле? Азыр жаңы кодекстерди ушул кишинин реформа алкасына кабыл албады беле, тергөө менен кызматташуу деп. Өзү кабыл алып, бүт кылмыштын бетин ачам деген өзүнө карата иштеп атат. Кабыл алынды мыйзам. Эми чыдаш керек. Оюнду чыдап ойнош керек. Эгер өзү ошондой норма кабыл алындыбы, өзү бүгүн чыдаш керек, ага жооп бериш керек. Урматтуу депутаттар, көңүл бурганыңызга чоң рахмат. Бүгүн адилеттүүлүктү аягына чыгарып, биз саясий чечимди кабыл. Рахмат.